Бирок ал жерде эки эмчегиң тең алам дегенде мен коркуп, сол жак эмчегимен шишик алдырдым. 1 килограмм да көтөрө албайм. Бул жак колум жансыз болуп, бул жак колум шишик болуп, оң жак чөшүмдү алдырдым эле. Жарым жыл колтугуман суу алдырып жүрдүм. Ары барып бери келген күндөрүм болду. Бала семейка обществосуна алып калдык, 1 комната. Ошко чыгыптыр. Душаңдагы адамыңа чыксаң, сен эчтекесине карабайсың. Менин тилегеним 2 кол болуп атат да азыр. Урматтуу Соо ТВ каналынын жалпы катталуучулары, бүгүн биз өзгөчө өнөрдүн ээсине конокко келген чагыбыз. Тактап айтканда, президенттин ардак грамотасынын ээси, маданияттын мыкты кызматкери, кылгыякчы, ырчы Гүлнара эжекебиз келген чагыбыз. Эжеке, саламатсызбы? Саламатчылык. Кандайсыз, ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Сизди атайын көптөн бери көрбөй калдык, ден соолуктарыңыз жакшыбы деп ошол боюнча келдик. Алгач ден соолукту сурашалы. Рахмат. Биринчиден менден кабар алып келгениңиздерге терең ыраазычылык билдирем. Соло медиа порталына жана YouTube каналыңыздарга. Рахмат. Мен ушу 20-жылы операция болуп, оң жак чөшүмдү алдырдым эле. Ошондон мага 4-чү стадия, злокачественный стадия коюлду мага диагноз. Андан кийин 18 химия алдым, 24 лучевой терапия алдым. Андан кийин жакында 22-жылы 18 февралда дагы сол жак эмчегимен шишик алдырдым. Ал шишик ошол именно тамырдын жанында жайгашкан экен, алганга туура келди. Ошо. Мынакей сизди мен ошол буга чейинки берген маектериңизден көрдүм эле, ошол аты жаман рак илдетине кабылганыңыздычы. Бул дагы эмнеден пайда болот экен? Эмнеден пайда болду деп ойлойсуз өзүңүз? Бул өзү оору эми ар кандай деп айтыш кыйын. Сук тийгенден болот. Баягы ар кандай нерселерден болуп калышы мүмкүн. Аны адам өзү айта албайт да. Анан өзү мен баягы 20-жылы операция болгондо меники ошол кезде да баягы пандемия болуп, коронавирус оорусу аябай бүткүл дүйнө жүзүндө оорунун баары башталып, мен ошого кабылып калдым. Октябрь айында 27-октябрда операция болдум дагы, ноябрдын аягында эле кайра коронавирус болуп, онкологиянын кызыл зонасына жаттым. 7 күн реанимацияда аппаратта жаттым. Ошондо оң жак колтугума суу толуп, жарым жыл колтугуман суу алдырып жүрдүм. Ошо колтугуман суу алдырып жүрүп, колум азыр мындай лимфодема деген ооруга чалдыгып калдым. Бул лимфодема деген оору негизи Кыргызстанда бизде дарылай турган дарыгерлер жок да. Өзү лимфолог деген өзү спец жок. Мисалы үчүн хирург болсо лимфолог болуп иштейт, же терапевт болсо лимфолог дополнительно иштей турган бул специальность да. Анан ушу колум ушинтип мындай мына муну ушу суу толот экен бул жака. Ошо баягы эмеден кийин коронавирус болгондон кийин колтугума суу толду атпаймынбы? Ошондон бияка суу толуп кетип, суу именно могу жеримде болуп атат да. Именно ушу жеримде болуп, ошону мындай бандажирование кылып, мындай кылып через плечо чыгарат экен. Ошого Казанга баратам. Казанда ошо лимфолог Айгиз Камилевич деген врач экен. Ошого Казанга таанышым жок болсо дагы ошого баратам. Себеби Москвага барайын десем, Москвада өтө кымбат экен. Мен 1 күндүк бандажированием 7,5 миң рубль экен. Анан Казанда бирөөс арзаныраак болот. Канча экен ал жакта? Казанда мисалы үчүн 60 миң рубльга барат экен. Себеби 15 күн экен, зато алардыкы жакшы экен. Анан бул жак колум болсо мындай болуп калган. Тамырлар мындай тартышып, 18 химия алгандан кийин баягы тамырлар күйөт да. Тамырлар күйүп, бул жериме тромб пайда болгон. Анан эртең менен турганда бул жак колум жансыз болуп ойгонуп атам да. Ошон үчүн 2 в 1 деп ошо Айгиз Камилевич өзү флеболог дагы экен бул жак колума, и лимфолог дагы экен. Ошон үчүн бул жерде операция кылабы, же мындай аппарат менен лечение кылабы билбейм, бирок ошо эки колумдун лечение кылайын деп ошо Казан шаарына ошо 4 күндө Кудайым жол берсе учайын деп турам. Анан мен аякка балам менен учайын деп атам. Себеби балам менен барбасам мен 1 килограмм да көтөрө албайм.
Ал жака баргандан кийин биротоло аягат бекен же кандай экен? Эми мен биринчи жолу баратам. Бизде лимфолог Москвада Макаров Иван Геннадьевич деген эң номер 1 врач бар экен. Ош жерге барып келген бир аял барып келди. Бирок ал деле баягы профилактика жүзүндө мындайларды кийип жүрөт, бирок лечение муну айтыш кыйын экен. Бул аябай мындай ювелирный работа деп коет го бизде. Бул ювелирный оору экен да. Мисалы үчүн мореке колдо кийип турганыбыз 1,5 сантиметр бош болсо, бул жак лечение болбойт экен. А 1,5 сантиметр кысса, бул суунун баарын алып кетип бир жерге тыгып салат экен да. Ошондуктан муну айтыш кыйын экен. Ошон үчүн бул аябай тонкий лечение экен да. А муну күнү түнү кийип атасызбы? Муну жок, кечке чейин кийем, эртемен турганда эле кийбесем колум шишип калат. Анан күнүгө кечинде колумду мынтип өйдө көтөрүп жатпасам, эртеменен колум шишип калат. Элдин баары кечиндеси эс алып, өктөп мынтип керилип турса, мен болсо бул жак колум жансыз болуп, бул жак колум шишик болуп, мынтип кыйналып турам. Бирок мен эртемененки аткан таңды көргөнүмө Кудайга шүгүр келтирем. Кудайга шүгүр келтирем. Себеп дегенде мен баягы 4-стадияны элдин баары эле жеңип, жакшы эле жашап келатышат. Мен дагы өзүмдү мындай 4-стадиямын деп чөкпөйм. Алдыга жакшы өзүмө позитивдик жашоону дагы аркалайм деп, алдыга дагы баягы жасалган чыгармачылыкта көп нерселерди үйдө жатсам дагы ошо чыгармачылыкты биринчи ойлонуп жатам да, өзүмдү өзүм алаксызсам дагы мындан дагы жакшы болуп кетем деген бир жакшы оюм бар. Оору башка келгенде ар кандай ойлоруң ар бир жакка чачырай берет го. Албетте, мен химия алып жатканда мына ушул жерде жаттым. Мен аябай кыйналдым, ары барып бери келген күндөрүм болду. Химияны мен аябай кыйналып көтөрдүм да. Себеп дегенде химияны алып келгенде, биринчи химияны алганда мен 1 жума төшөктө жаттым. Тура албай жаттым төшөктө. Ушундай оор көтөрдүм да. Себеби меники төшүм распад болуп, аябай тяжелый формадагы операция болгом да. Анан жолдошум деле ары басып, бери басып, мен өзүм деле душамда прям жүрөгүм токтоп кала тургандай болуп, акактап, аба жетпей, ушундай эме көрдүм. Химия болсо ар бир 20 күндө бирден химия болуп турат. Анан химияны дагы мынча химиясын аласың деп айтылбайт ал жерде. Ал жерде анализ тапшырасың, анализиңе карат дагы, эгер анализ начар чыкса, дагы химия дейт. Ошентип келип операцияга чейин 6 химия алдым. Операциядан кийин 12 химия алдым. Ошентип мен 18 химияны көтөрдүм. А ушул аты жаман ооруга калганыңызга канча жыл болуп калды? Мен 2011-жылы өзү ооруп баштаганымда, анан 2011-жылы мен онкология учетко тургам. 2011 учетко туруп, ал жерден Зинаида Карбековна деген эжекебиз бар эле. Мен сразу эле биопсия тапшырганда, ошондо эле 2-стадия злокачественный деп чыккан. Бирок ал жерде 2 эмчегиң алам дегенде мен коркуп, ортодон бир кудайгыйларым айтса эле сразу алдырып операцияга бара бересизби, жүрүңүз деп, анан мени бир Горький көчөдө бир дарыгерге алып барып калды. Корей улутундагы дарыгерге барып, мен чөпкө отурдум. Өзүм 75 килограмм аябай толук айым элем, мен 45 килограммга арыктадым. Мен эч ким тааныбай калды. Анан ошол кезде 1 жыл ошол кишиден лечение алып, анан мен баягы эмеде музыкант болуп эле оркестрде отуруп жүрдүм да. Анан отуруп жүрүп, анан мен аябай катуу ооруп, барган сайын метастазалар кетип, арыктап, сөөгүм менен эле терим калган күндөр болду да. Ошондо ошо Афанасий Владимирович деген врач болчу, врач эмес, дарыгер. Айтып калды: "Гуля, ты творческий человек. Ты иди березу обними, поплачь", дейт. "Или же иди в горы, покричи", дейт да. Анан мен айттым: "Как это, Афанасий Владимирович? Мен кантип в горы пойду и буду кричать, и как десем?" "Ну ты музыкант, тогда пой, на клипы снимайся", деп мага ушу жеке чыгармачылыгыма 50 жаш курагымда жеке чыгармачылыкка ушу Афанасий Владимирович деген дарыгер чоң мени даңгыр жолго салды да. Анан ошондон барып Cinemark Production'га барып калдым. Арсен Меңдебаев көрсөндү: "Ой, эже, давайте" деп туруп эле 12-жылы болчу, 2012-жылы
Ошо италиялык композитор Витторио Монтинин Чардаш деген классикалык күүсүн 4 колдук уяк менен клипке тартылып алып чыктым. Аны тартылган себеби адам ооруганда өзүң айтмакчы ар кандай ой келет да. Ойлорум эмнеге келди? Ошо биз эми кыргыз пендебиз да. Ошо эстеликке калсын деп тартылып жүрбөймбү ошо 12-жылы Чардашка. Тартылып жүргөн өзүм ооруп калып, үйдө отуруп эметип калдым. Анан кийин эшикке чыксам, элдер кайра эле өзүм угуп калдым да, биз муну казактын клиби экен деп ойлогонбуз деп ушундай бир эмелерди угуп калдым. Кийинчерээк ушинтип калдым. Эмне үчүн эстеликке дедиңиз? Эстеликке деген себебим бул рак оору десе эле биз эмедебиз да, баягы коркобуз да. Коркуп эмне болом, тигиндей мындай деген. Анын үстүнө мен 1 жылдын ичинде аябай арыктап кеттим да. 75 килограммдан 45 килограммга 30 килограмм арыктап кеттим. Мен таанылбай калгам да. Таанылбай калгандыктан ошо бир оюма бир ошондой нерселер кетти да. Эми кандай болот бул жагы? Ушинтип эле аркы дүйнөгө кетип каламбы деген бир ойлор келип, анан ошентип анан Чардашка ошо мейличем тартылып коеюнчу эстеликке деп тартылгам. Ал болгон чындык нерсе ошо. Сахнаны сагындыңызбы? Сахнаны албетте сагынат экенсиң. Телевизордон баягы жаңы жылдык передачаларды көрүп, суктанып, кайсы ырчылар кандай ырлар тырдап атат, кандай культура жакта кандай жаңылыктар болуп атат, телевизордон эле көрөм. Сотка кармабайм. Мен өзүм Facebook, Instagramдарда жокмун. Ден соолугума байланыштуу мен Facebook, Instagramды мына ушуга чейин түшүнүгүм жок. Вообще кирбейм дагы, билбейм дагы. Чыгармачылык жөнүндө ойлогондо кээде үйүңүздөгү инструменттерди кармалап, кылдыратып, чертип калган учурлар болобу? Ага дагы сиздин соңуңуз туруштук бербейт дагы? Мен албетте кыякты сагындым. Конечно, мен ойногум келет, бирок пока колум шишигендиктен ошо Казанга кетип бартам да, ошо лечение кылган үчүн. Буюрса келсем, буюрса ошо жакшы өзүмдүн жакшы ойлорум бар. Кандай ойлоруңуз бар алдыдагы кыялдарыңыз? Баягы адам пендебиз да. Мен көбүнчө баягы клиптерге тартылып жүргөнмүн. Дагы деле хочется клипке тартылып чыксам деп ойлойм. Жакшы чыгармаларды жаратсам деп ойлойм. Жаңы ырларды чыгармачылык менен иштеп, ошо менен алаксып, дагы да болсо ушул ооруну жеңе билип, позитивдик жашоону аркалап жеңип кетсем деген оюм бар. Жакшы. Мынакей өзүңүз дагы жолдошуңуз дагы ушул пианинода ойнойт экен, өзүңүз дагы чыгармачылыксыз, анан балдарыңыз тууралуу сурагым келип атат. Канча балаңыз бар? Алар дагы ушул чыгармачылык чөйрөгө кызыгышабы? Мен балдарым, рахмат, мен Наргиза кызым 86-жылкы Акшола хорунда солистка болчу. Гүлмира Эсенкулова эжекебиз жетектейт. Ал жерде Жерени деген ырды солировать этип, ошол кезде гимн кылышкан да. Анан мен кызым Турцияга, Болгарияга, Москвага, бүт Кыргызстандын 7 дубанына, Алматы шаарларына барып, көптөгөн диплом, грамоталарды алып келген. Анан биз баягы чыгармачылык инсан болгон үчүн биздин айлыктарыбыз аз, эми силер дагы бизге окшобой эле өзүңөрдүн оокатыңарды кылгыла деген сыяктуу. Ал анан политехти кызыл диплом менен бүттү Наргиза. Азыр Оштон оокатка чыккан, 3 баласын тарбиялап, өзүнүн турмушунда жашоо шартында жашап жүрөт. Андан кийинки балам Нурбек тоже латиноамериканский бийде катышып жүрдү. Люда деген кыз менен бийлеп жүрдү. Ал кезде дагы мен 2004-жылы 3-чү балам төрөп калып, жакшы көңүл бурулбай калды. 2006-жылы барып, Алматадан 1-чи орунду алып келген. 3-чү балам 40 жашында төрөп алган Нурсултан. Ал КГСТда ошо программированияны азыркы жашоо шартка карата программированияны окуп жатат, 2-нчи курста окуйт. Жолдошум болсо заслуженный артист, настройщик пианино, фортепиано, рояльдарды оңдоп, консерватория, искусство институтунда жана медиа оркестринде виолончелист, музыкант. Муну менен ушул чыгармачылык менен тапкан алгачкы айлык маянаңыз десем болобу, ошол кандай болду эле дегеле ушул чыгармачылыгыңыз жөнүндө сурагым келип турат. Алгачкы кадамдар.
алгачкы кадамдарды сага кызыктуу нерсе дагы айтып берейин. Биз жолдошум экөөбүз квартирада жашап жүрдүк. Экөөбүз 85-жылы үйлөнүп, 86-жылы кыздуу болдук. Квартираларда жашап жүрүп, анан кайсы бир жылы бизде филармониянын малосемейка обществосын алып калдык, бир комнат. Баягы бир комнат алганда мен эркек балам боюмдар болчу. 8-мартта көчүп келдик. 10-мартта мен эркек балалуу болдум. Анан баягы үйгө келгенде биз баягы албетте квартирада жашап жүргөнбүз да. Баягы үйдү көргөндө бир комнат үй, туалети бар, кухнясы бар, балкону бар. Бизге бир аябай бир укмуш, бир чоң жетишкендик болгондо, биз союз учурунда албетте ал жашоо бир чоң жетишкендик да биздин учурдачы. Ошондой жакшы күндөр болгон. Биз ошо турмушубузда ошо филармонияда малосемейка алганда бизге эң жакшы бир эсибизде кала турган жакшы күндөрдүн бири ошол болду. Себеп дегенде биз үйлөнүп, баягы балалуу болуп, квартирада жашап, биз ал кезде бизнес дегенди билбесек, бизнес деген жок болсо, анан ошо жакшы күндөрдүн бири ошо малосемейка үй алган күн болгон. Мисалы үчүн азыр сиздин ошо сөзүңүздөн кийин мага кызык болуп атат. Жолдошуңуз менен кантип таанышып калдыңыздар эле? Жолдошум менен таанышканым мен Күреңкеева музыкалык училищеда окуп калдым. Биз анда 3 кыз жашайт элек бир комнатада. Анан азыркы биздин Назира Айтбекованын апасы менин жакын досум. Ушуга чейин катышабыз. Жакшы, эң жакын досторумдун бири. Анан экөөбүз дагы бир Кумар деген кыз бар эле. Ал Кумар деген кыз уборщица болуп иштейт эле. Анан менин жолдошум охранник болуп иштейт эле училищеда. Анан ал охранник болгондо биз бая албетте заниматься эткен училищега барат элек, кечиндеси барат элек. Менин жолдошум чайларды коюп өзү аябай жоош бала болчу. Чайларды столдун үстүнө даярдап коюп чыгып кетет эле. Анан үчөөбүз кирип тамактанып, анда мындай алып чыгып кетет эле. Ошентип жүрүп эле киного чакырылып, чогуу жүрүп эле анан таанышып калдык. Анан албетте жолдошум Оштун Кара Суу районунан. Мен Ошко чыктым деп мындай эме кылбайм. Ал кезде биздин нарын ат баш жактагылар Ош жакка чыкса, Ошко чыгыптыр деген бир аябай бир кызыктуудай бир көрүнүштөр болчу да. Кызыктуу, Ошко чыгасың деген бир көрүнүштөр болчу. А бирок азыр андай деле болбой калды. Азыр Ошко деле чыгып атышат, тияка чыгып атат, тияка. Салттарынан кыйналдыңызбы? Баары бир кыргыздарда бар да. Кыйналган жокмун. Себеби баягы адамды жакшы көрүп, өзүң баягы душаңдагы адамыңа чыксаң, сен эчтекесине карабайсың. Мен өзүм ат башта орус мектепти бүткөм, русскоязычный болуп, анан Кара Суунун Жаңарт деген айыл жерге бардым мен. Айыл жерге барып, конечно, ал жактын салты өтө башкача, биз жактын салты өтө башкача болгондуктан мен кайра келип которулам заводчуна деп калдым да. Анан институтка келип, анда азыркы директор Мураталиев Тентагай, Тентимиш агай бизде декан болчу. Анан келип, агай, мен ушундай турмушка чыктым, заводчуна которулам десем, кимге чыктың дейт. Ашировка чыктым десем, ой сен десе, кел оку. Сен Ошко барып, сен алыска барып окугунуң да сен. Тигиндей мындай 1 жылдан кийин кемпир болосуң аяктан деп ошентип жибербей койгон. Анан агайыма дагы ыраазычылык билдирем, молодец, мына азыр жакшы иштеп атабыз. Жолдошум дагы сейрек спец, ошондой элге керектүү, музыканттарга керектүү сейрек адис. Ошо жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы. Ошо чыгармачылыктардын баардыгы мындай бааланат атабы? Мисалы үчүн президенттин ардак грамотасына дагы ээ болупсуз. Качан алдыңыз? Мен 2018-жылы алдым. Президенттин ардак грамотасын 2018-жылы алдым. Ошо мен иштегениме өзү быйыл 36-жыл болуп атат. Анан биздин коллектив жакшы. Баягы улуу эжелер, агайлар очередь менен берип, бизде ынтымагыбыз аябай жакшы. Ошентип баягы очередь келип, анын үстүнө мен да жеке чыгармачылык менен чыгып, эмгегим бааланып. Ушул наамдар өз ордунда эле берилип атабы? Анткени көпчүлүк эжелерибиз менен маектешип калганда жаштарына деле берип атат. Көп эмгеги сиңген
элге көп жылдан бери кызмат кылган чыгармачыл адамдар калып калып атышат дегендерди айтып калышат да. Сиздин оюңузду окугум келет. Менин оюм эми мен ага деле мындай көп ойлонуп эме кылгыдай болгон жокмун да. Себеби мен өзүм ооруп жүрүп анан алгандыктан мен андайга көп көңүл бурган жокмун. Суроомдун акыркысы болсун, сиздин мурунку сүрөттөрүңүздү карап отурсак, ушунчалык чыгармачылыкка болгон сүйүүңүздүн күчтүүлүгүн көрө алабыз. Анан азыр өзүңүз айтып калдыңыз, бир аз толуп да кеттим депчи. Көрө алып кээде мындай ошол күндө сагынган учурларыңыз болобу? Мен ооба, мен өзүм мен ден соолук назарынан эле арык болуп жүрдүм да. Бирок азыркы тапта мен 5 жылга гормоналдуу дары жазды. Гормоналдуу дары өзү адамдын болгон турпатын ар кандай алат да. Гормоналдуу дарыдан бирөө арыктаса, бирөө толот. Бирок мен толдум деп деле эме кылбайм, себеби мен уже 60ка келип калдым биринчиден. Экинчиден ушу ден соолук болуп эле айыгып кетсем деген бир максатым бар да. Анан калганда көрө жатарбыз деп ойлойм. Азыркы тапта көпчүлүк биздин мекендештер, өзүңүз да көрүп атасыз, оорунун түрлөрү аябай көбөйүп кетти да. Атынан адашасың ооруданчы. Анан көпчүлүк оорудум деп эле үйдөн чыкпай, чөгүп кетишет да. Ошолорго кандай кеңеш берет элеңиз? Мен ошо ооругандардын баардыгын чакырып кетет элем да. Мен мисалы үчүн меники баш оору, ич оору эмес да. Кандай запкыларды көрдүм, кандай күндөрдү көрдүм. Бул жерде жатып калып, ары кетип кала тургандай болгон бир ушундай бир убакыттар болду. Конечно, анын баары артта калды. 18 химия деген бул өтө көп, аябай көп. Кээ бир адамдар 1-2 химиядан кийин эле кыйналып калып атышат. Ошондуктан мен баягы адамдар чындыгында көп ооруп жүрөт, Кудай адамды оорутпасын. Анан мен оорудум деп айтпаганга чакырат элем да элдерди. Себеп дегенде адам ички дүйнөсү кандай таза кылып, өзүн тазалап. Мисалы үчүн мен 4-стадия злокачественныймын деп эч качан өзүмдү ойлобойм. Ойлогум да келбейт. Себеби мен башымда ошо тура берсе ошол оору келе берет да. Мага эмне кереги бар? Мен наоборот, Кудай буйрса колум оңдолуп калса, кыяк кармап, ушу баягы өзүмдүн жумушумду кайра алдыга тартсам деген бир жакшы ой менен Казанга кетип баратам да. Анан ушу Кыргызда ушу элдердин баары эле оорубасын. Ооруган адамдар оорудум деп айтпасын деп ойлойм да. Оорудум деп айта берсе адам ооруй берет. Ошон үчүн ар ким позитив жашоону аркалап, жакшы ойлорду ойлоп, жакшы сөздөрдү сүйлөп, өзүңө жакшы күндөрдү тартуулап, мына карачы, эшикте кандай сонун аба ырайы болуп турат. Ошо аба ырайын эрте мененки көргөн, аткан таңды көргөнүмө, мисалы үчүн мен Кудайга шүгүр кылып отурам. Анан мен ошо бир нерсени айта кетет элем да, баягы сокурдун тилегени 2 көз дейт го. Анысы кандай, мен тилегеним 2 кол болуп атат да азыр. Себеп дегенде мен наным, мен специм өзүмдүн именно кол керек болуп атпайбы? Ошон үчүн мага ошо колум керек болгон үчүн ошо алыс жолго кетип баратам да. Анан кээде бир теңдештарым айтып калат, ай эмне кылып атасың десем, ой эшик сырдадым, анан идиш жуудум, анан үйдү уборка кылдым деп баягы өзүмдүн теңдештарым ушинтип калганда айтам, ай Кудай ошо үй жыйнаганга, ошо эшикти сырдаганга Кудай жеткирсин. Мына мен азыр бир картошка арчый албайм, бир пияз арчый албайм, суу кармасам колум шишип кетет. Эчтеке кылбай эле ушинтип эле баягы кылбай эле жүрөм. Баягы үйгө келген кыздар болсо үйлөрүн жыйнап берет. Тамагымды болсо ачыгын айтканда жолдошум экөөбүз жасайбыз. Жолдошум баягы кууруп, мен 4-стадия болуп калгандыктан мага газга жологонго болбойт. Анан баягы жолдошум муну кылып, тини кылып, экөөбүз баягы тамагыбызды жасап, ушундай кылабыз. Жолдошум экөөбүз овкатыбызды кылабыз. Балдар болсо сабакка кетет, жумушка кетет. Аны жашырганда эмне болгондой айтыш керек. Анан үстүнө 4-стадия болгондо бизди баягы отко жолобо, газга жолобо деп айтат. Ошон үчүн газга азырынча мен жаңы эле операция болдум. Бир эмес 2 жолу операция болдум. Ошон үчүн мен газга барбагандыктан көп нерсеге тыюу салып койгон турбайбы? Көп нерсеге тыюу салынып калды. Анан
Картошка кармап, бычак кармайын десем, баягы колум жансыз болуп, колуман ыргып кетет да. Өрөсө жакшы болуп кеттиңиз дейли. Чынында мындай нерсе башыбызга келбесин, эч кимдин башына салбасын. Биз сизден дагы да болсо көп жаңы чыгармаларды күтөбүз, клиптерди күтөбүз. Social медиа порталдарда бизге көпүрө болуп берүүгө даяр. Келиңиз мына жалпы элибизди Рамазан айы менен куттуктайлы. Рахмат сиздерге ушу бүгүнкү Social медиа порталына биринчиден терең ыраазычылык билдирем. Себеби мен биринчи барганда клиптерим баардыгын тең ушу Social медиа порталына алып барганмын. Анан мен 1-2 күн болуп калды. Таң нуру мага чалып калды. Эже ушундай сиз маалымат жок болуп кеттиңиз, көптөн бери маалымат алалы дедик эле деп мага чалып калды. Аны мен таң калып калдым. Өзүм же Инстаграмда жок болсом, же Фейсбукта жок болсом, азыркы журналисттер, азыркы жаштар өнүп өсүп, ушундай жакшы жаңылыктарды биздин кыргыз элибизге тартуулаган үчүн Social медиа порталына терең ыраазычылык билдирем. Бар болуңуздар, сиздерге чыгармачылык, ийгилик, турмушка чыга элеңер болсо, турмушка чыгып, бактылуу болуп, үйлөнө элеңер болсо, үйлөнүп, бакубат жашоо каалап, дагы да болсо биздин кыргыз элибизге көптөгөн ушундай жаңы жаңылыктар тартуулап, ийгиликтерди каалайм сиздерге. Рахмат. Ушу Рамазан айында бүткүл кыргыз элибизди Рамазан айы менен куттуктайм. Баарыңыздарга ден соолук, бакубат жашоо, үй бүлөлүк бакыт, тапкандарыңыздын баары жакшылыкка буйруп, балдарыңыздын чайын ичип, балдардын келечеги, биздин балдарыбыздын келечеги кең болсун, баары жакшы болсун. Ушу Рамазан айында кандай тилектер айтылган болсо, ошолордун баары кабыл болсун. Ушу мен дагы ушу алыс жолго кетип баратам, Казань шаарына. Мага дуаңыздарды берип коюңуздар. Баарыңыздарга ыраазымын. Рахмат, бар болуңуздар.